Бир караган адамга тоонун чокусунан арык казуу акылга сыйбагандай көрүнүш. Бирок Аз айылынын тургундары бул казылган арыктан таза суу алып келүүнү көздөшүүдө. Ашар жолу менен 10 күн аралыгында 2,5 чакырым аралыктан арык казышкан. Жакынкы күндөрү айылдын 13 кожолугу таза суу менен камсыз болушат экен. Баягы ылай каршында сууда ичип жүргөнбүз. Биз мажбур болуп, азыр ушул жерде 13 кожолук өзүбүз акча жыйып, 3 миңден акча топтоп, Калтажыга деген жерибиз бар, ошол жерде кичине булак бар да, ошонун şu таза сууга өзүбүздүн мээнетибиз менен мына балдар көрүп атасыңар. Шуга суу алып келиштабыз, таза суу алып келиштабыз. Дегенменен айылда 400дөн ашуун кожолук жашайт. Алар көчө бойлой аккан жалгыз арыктан суу ичишет. Мына ушул арыктан агып турган суу Аз айылынын жашоочуларынын негизги таза суусу болуп келет. Бирок мындан сырткары ушул эле арыктын суусу айылдыктардын эгин талааларына дагы жана мал жандыктарына дагы пайдаланылат. Бул арыктын суусу эртең менен күн чыкканга чейин ичүүчү суу катары. Андан соң мал жандыктар үчүн пайдаланышат. Анткени күндүзү булганган суу түнү менен тазаланып калат экен. Ошондой болсо да айылда жугуштуу оорулар катталууда. Биздин негизинен ушу таза суу жоктугуна байланыштуу айрыкча жаш балдардын арасында жугуштуу сарык оорулар көп катталууда да. Мисалы айтсак, цифра боюнча айтсак, январь айдан бери биздин эмеден бир 10 бала ооруду. Андан тышкары жазында ичеги карын оорулары айрыкча жаш балдардын арасында көп катталат. Жергиликтүүлөр буга чейин ар кайсы уюмга долбоор жазып, жыйынтык болбой келген. Азия өнүктүрүү банкы аркылуу таза суу жеткирүү үчүн элдик салым деп акча жыйнашкан. Ар кандай себептерден улам бул долбоор ишке ашкан эмес. Эл атайын акча топтогончу 5% өлчөмдө акчаны топтоп ошол мезгилде. Мына биздин Союздан калган короо сарайларды сатып дегенде ушинтип жалпысы азыркы учурда 550 миң сомго жетти да депозитке коюлган банкка. Ошол акчабыз турат, бирок таза суу боюнча эч кандай донор эмелер инвестиция тарта албадык да. Ал эми былтыркы жылы Газ жана Согмент айылдарын таза суу менен камсыздоо максатында 5 миллион сом акча бөлүнүптүр. Бул каражат учурда райондук администрациянын көзөмөлүндө. Качан гана суунун долбоору даяр болсо тендерден уткан мекемеге которулат экен. 5 миллион карады биздин ушу долбоорубузга таза суу үчүн. Эми ушуну долбоор түзө турган адам жок болуп атат азыр. Кайсы долбоору институтка кайрылабыз? Бишкектеги долбоорлук институтка кайрылабызбы же Ошко кайрылабызбы? Азыр бир шуну карай турган бир долбоорлук түзө турган адам жок болуп атат да. Азыр шуну издеп аткан эле мезгилибиз. Биз ушу Газ жана Согмент айылдарын толугу эмес, негизги бөлүктөрүн мына ушул таза суу менен камсыз кылуу максатында атайын долбоор иштелип жатат. Жакын күндөрдө ушул келишим негизде долбоордун мына сметалык документация иштери бүткөн мезгилде мына тендер жарыяланат. Тендер негизде буюрса быйылкы жылы бул иш толугу ишке ашат деп мен ишендирип кете алам да. Ушул жылы аталган айылдардын таза суу маселеси чечилет деп бийлик өкүлү өз сөзүндө ишендирди. Бул аракеттер ишке ашса, ушул кезге чейин арыктан суу алып жүргөн айылдыктар үчүн чоң тарыхый окуя болуп калмакчы. Нургазы Жайнаков, Бактыбек Нишанбай уулу, 7 канал Баткен өкүлчүлүгү.